Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Өзүңдү өнүктүр, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кош. Өзүн өнүктүрүүнү каалаган ар бир катталуучубуз бул видеолорду толугу менен көрүп атат деп ишенебиз. Word боюнча сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбызда Word боюнча 8-ci сабак. Негизинен бизде иштеп аткан Word документтерибиз мой компьютер же этот компьютер дегенге киргенде документы деген жерде сакталат. Мына документы деген жерде турабыз. Word боюнча 8-ci сабак. Биз мурдатан бери 1-ci сабактан бери иштеп келаткан документтерибиздин үстүндө иштейбиз. Ар кандай темалары калып жатат. Бул базалык сабактар болгон үчүн, нолдон башталган сабактар болгон үчүн биз ушуну улантып аягына чыгарып коюп туруп анан сиздерден келген суроолорго жооп берүүнү улантабыз. Word боюнча 8-ci сабак. Муну ачабыз. Негизи ушул нерсени эскертип айта кетким келип атат. Word боюнча 8-ci сабак. Биз иштеп жаткан Word'убузду ачканда бизге бул жакта мындай бир белги ачат. С возвращением дейт. Тийбей турсак бул кичирейип кайра кирип калат мындай болуп. Кайра мунун үстүнө келип мышка менен тийгенибизде бул мындай болуп чоңойот. Бул жерди бассак, бул биздин мурунку иштеп аткан жерибизге алып келет. Мына биз экинчи бетте ушул жерде иштеп аткан экенбиз. Бизди ушул жерге алып келди. Бүгүнкү сабагыбызга токтоло турган болсок, биз үстүнкү меню бөлүгүн иштеп келе жатканбыз. Вид бөлүгүндөбүз. Вид бөлүгүндө киришүү сабакта да бир аз токтолгонбуз. Вид бөлүгүн жасоодо биз могул астыңкы бөлүктөн ушул оң тарабындагыларды колдонуп дагы видти өзгөртсөк болот. Мынакей өзүңүздөр байкап тургандай, бул разметка страницы деген тандалып, мындай бос болуп, ушул разметка страницада турат экенибиз көрүнүп турат. Эгерде режим чтения дегенди басып алсак, бул мындай көрүнүп калат. Бул ушул иштеп аткан Word документибизди окууга ылайыкташылып, же болбосо Wordдон кандайдыр бир китеп же көлөмдүү бир нерселерди окуп жатканда ушул режим чтенияга коюп алсак дагы ыңгайлуу болот. Веб документ дегенибиз бар. Анда мындай көрүнөт. Кадимки жанагы веб-сайттагыдай болуп, бул жактарга чейин толугу менен көрүнөт. Иштөө үчүн, жазуу үчүн эң ыңгайлуусу бул разметка страница деген. Көрүнүшүн дагы мына 90%, 100%, 110% кылып өзгөртүп алсак болот. Эми ушул эле нерселер, мына режимы деген нерсе, разметка страницы, режим чтения, веб документ деген бул жакта бар. Ошолордун жанында бул жерде черновик деген бар. Бул мындай көрсөтөт. Структура деген бар, мындай көрсөтөт. Бул нерседен кайра чыгуу үчүн же мындай болуп калса, ушундай болуп кетсе коркуунун кажети жок. Болгону закрыт режим структуры дегенди басып коебуз. Болду. Ушундай эле болуп калат. Эми кайрадан вид бөлүгүндө иммерсивный режим дегенин мен колдонуп көргөн эмесмин. Басып көрөлү чогуу бирге, мындай болуп ачылат экен. Иммерсивный режим деген ушул экен. Муну кайра жаап салсак боло берет. Андан кийин бул жерде дагы байкасаңыздар, перемещение между страницами деген бөлүктө по вертикали дейт. Тигинен деген тандалып турат. Беттер мындай тигинен уланып кетет экен. Эгер мындай кылып койсок, анда туурасынан болуп калат экен. Мынакей. Вертикали дегенде мындай болот. Бул учурда колубузда мышканын дөңгөлөгүн өйдө ылдый айландырганда, бул өйдө же ылдый жылып атат. По горизонтали дегенде мындай жылдырсак, ушундай болуп жылып калат экен. Бул анда капталды көздөй иштөөдө бизге ыңгайлуулук жаратат экен. Бизде азырынча да по вертикали деген калсын. Ушул могул масштабты чоңойтуп кичирейтүүдө мында дагы контрол баскычын басып алып клавиатурадан оң колубуз менен мышканы айландырсак дагы бул ушундай болуп өзгөрүп турат. Масштабты өзгөртүүдө дагы муну колдонсок болот. Андан кийин отображение деген жери бар. Муну да биринчи сабактарда көрсөткөнбүз. Линейка дегенди биз тандаганбыз. Линейканы алып койсок, бул жердеги линейка жок болуп кетти. Басып койсок пайда болуп калды. Сетка дегенди басып койсок, бул дагы ошол биз иштеп жаткан областты, аймакты
мындай сетка кылып көрсөтүп берип турат. Бирок бул сетка кайсыл учурда жана эмнеге колдонулат билбейт экенмин. Мен бүгүнгө чейин эч колдонгон эмесмин. Бирок байкашымча мындай сетканын үстүндө деле жазуу бизге көп ыңгайлуу болуп эсептелбейт экен. Андан кийин дагы бир абдан сонун нерсе бул область навигации деген бар. Биз иштеп жаткан аймактарды көрсөтүп туруучу навигация багыттагыч мынакей. Бул заголовоктор боюнча дейт. Word боюнча кийинки сабактар деген бир заголовок бар экен. Кийинки сабактар деген бар экен. Анан колдонулган адабияттар деген бар экен. Муну албетте ар бир биринчи бетке келгин келсе, үчүнчү бетке баргың келсе, тезирээк жетүү үчүн, тезирээк табуу үчүн область навигацияны өчүрүп салуу үчүн закрытты басасыз же кайра келип эле муну басып койсоңуз жок болуп кетет. Масштаб, бул жактагы көргөн масштаб мына бул жакта дагы бар. Мындай кылып бул лупанын сүрөтүн басып өзүбүз каалаган размерге бул жерден коюп алсак болот. Мына бул жерден азайтып, көбөйтүп дегендей мындай болуп азайып баратат, мындай болуп көбөйүп баратат. Муну кол менен эле жазып алсак болот. Мисалы 150 деп туруп, окей десек, 150гө бул жагда чоңойду мынакей. Кайра эле ушуну басып, муну 100гө түшүрүп алсак, мындай болуп көрүнүп калат. Бул жер дагы ошол бизге масштабты ыңгайлоо үчүн даярдалган нерсе. Ошол эле учурда буларды колдонсок болот. Мына бир бет кылып, 2 бет кылып, то есть 2 бет деген жерде могул жерде бардыгындай могул жерге баткыдай кылып көрсөтүп берет. Мындай кылып же болбосо кайрадан 100% кылып колдонсок болот. Бул жерде дагы бир жакшы нерсени көрсөтөбүз. Окно дегенде разделить деген бар. Ушул нерсе көп, ушул суроолор келиптир бизге. Иштеп атсам эле ушундай болуп чыгып калды, кайра өчүрө албай атам деген. Негизи бул вид бөлүгүнөн снять разделение дегенди бассак өчүп калат. Бул көбүнчө alt анан кыргызча тамгасы менен ушул нерсе пайда болуп калат. Бул көбүнчө сохранить кылам деп атканда, Ctrl S басам деп атканда, alt S басып алганда ушул нерсе пайда болуп калат. Бул оң жак alt менен анан англисче S тамгасынан чыгат. Бул дагы мындай кылып документти экиге бөлүп алуу дагы биз үчүн абдан ыңгайлуулук жаратат. Бул көбүнчө котормо иштери менен же корректировка иштери менен алек болуп атканда текстти текшерип, салыштырып, бул жагында дагы өзүнчө иштей бере аласыз. Бул жагынан окуп, анан бул жагына которо берүүдө дагы абдан пайдалуу бир режим бул. Бул нерсе кереги жок болгондо снять разделение дегенди алып сала беребиз. Перейти в другое окно деген бар. Бирок азырынча бизде бир эле ушул окнобуз болгон үчүн муну да көрсөтүп бере албайбыз. Урматтуу каналыбыздын катталуучулары, вид бөлүгүндөгү базалык билимдерди, базалык маалыматтарды бирге алдык деп ишенем. Өзүңүздү өнүктүрүңүз, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуз. Ийгилик каалайм сизге.